Экономикалык багыттагы Кыргыз-Орус кызматташтыгы эгемендүүлүк алган алгачкы жылдары эле башталып, ушул күнгө чейин жүздөгөн эки тараптуу келишимдерге кол коюлуп, стратегиялык өнөктөш катары алакасы артууда. Ортодо глобалдык өзгөрүүлөр жана туруксуз баадан улам инвестиция азайып, ар кандай тоскоолдуктар болгону менен мамилелер алдыга карай бекемделүүдө. Экономический, общественно-политический, гуманитарный. Быйылкы жылы эки өлкө ортосундагы товар алмашуунун көлөмү 2 миллиард доллардан ашат деген ойдобуз. Экономика багытында гана эмес, коопсуздук жана башка бир канча тармак боюнча тыгыз кызматташып келе жатабыз. Орусия Кыргызстан үчүн негизги стратегиялык өнөктөш катары эл аралык мамиле түзүүдө алдыңкы өлкө болуп саналат. 2015 жылы ЭЭПке киргенден кийин алакалар артып, Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду аркылуу 31 миллион долларга бааланган 1600 долбоор иштеп жатат. Бул пландар чек эмес. Аймактар аралык жыйындын жыйынтыгы менен эки тарапка тең пайдалуу боло турган долбоорлор ишке кирерине ишеним чоң. Мындан улам стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө негизги тапшырма катары калат. Бул мамлекетибиздин улуттук кызыкчылыгын көздөйт. Бүгүнкү күндө Орусияга экспортталган товарлардын 80% өлкө рыногуна ээн эркин чыгарылат. Орусия бул багытта стратегиялык өнөктөш болгондуктан мамилени кеңейтүүгө мүмкүндүктөр зор. Бул багытта Орусиянын экономика министринин орун басары Тимур Максимов сөз сүйлөп, жыйынга келген делегациянын курамы Кыргызстандын аймагында биргелешкен ишкерликти өнүктүрүүгө кызыктар экендигин билдирди. Большое число Биздин курамда 400дөн ашык ишкерлер келсе, анын арасында облус жетекчилери, ири компаниялардын өкүлдөрү бар. Негизинен энергетика, айыл чарба, жер казынасын пайдалануу, товар жүгүртүү жана инвестиция багытындагы чогуу ишке ашыра турган келечектүү сунуштар менен келдик. Кыргызстан ЭЭПтин курамында орус тили сиздерге расмий болгондуктан алгылыктуу иш алып барууга эч кандай тоскоолдук жок. ЭЭП рыногубуз жалпы. Ал жактан 180 миллион калкты камсыздоо долбоорун ишке ашырууга зор мүмкүнчүлүк бар. носит стратегический характер. Рыноктук шартта кызматташуунун телегейи тегиз деп айтуу кыйын. Биримдикке мүчө кээ бир тараптардын көзөмөл органдарынын туура эмес атаандаштыгы жана жеке саясатташкан фактылары да бар. Анын кесепетинен кыргызстандык ишкерлер зыян тарткан учурлар катталууда. ЯЭПте Орусия негизги ролду ойногондугун эске алсак, бул маселелердин оң жагына чечилери талашсыз. Азыркы тапта эң приоритеттүү тармактардын сап башында айыл чарба азыктарын экспорттоо мүмкүндүгү турат. Көп бизнесмендер Россиядан келген алар бизге келгенде контракт түзүп кетет деп мен эсептейм. Себеби бүгүнкү чейин Кыргызстандан барган продукция көбүнчө базарга барган да. Азыр уже кийинки мындай более цивилизованный деңгээлде деп коет. Баягы пятерка деген магазиндер бар, аларда башка деңгээлде мындай чоң магазиндер, чоң дүң сатуу базар ошолорго чыкса, менимче мындай жакшы деңгээлге чыгат деп ойлойм да бизнесчи. Келген ишкерлердин ар бири өз пландарын талкуулап, биргелешкен келишимдерди түзүүгө үмүт артууда. Долбоорлор Ордо калаадан сырткары өлкөнүн башка шаарларында да ишке кирет. Кыргызстанда биздин өлкөгө сатыла турган товарлар өтө эле көп. Экологиялык жактан таза азыктардан баштап, кең байлыктар жана жеңил өнөр жай товарлары. Бирок бул жакта дайыма көлөмдүү толтуруу көйгөй болуп келген. Эгерде Орусиянын шаарлары менен келишим түзүлсө, Кыргыз тарап кайсы бир товар менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга даяр болушу керек. Бул жагынан азыркы тапта чынын айтыш керек бир аз кемчиликтер бар. Кызматташуулардын кирешелүү булактарынын бири туризм. Бул багытта өлкөгө кирген туристтердин басымдуу бөлүгүн орустар түзөт. Киреше арттырууда туризмдин салымы 5%дан ашып, ичкидүң продукциянын көлөмү 25 миллиард сомго жетти. Учурда Кыргыз тарап Сибирден, Уралдан жана башка Орусиянын аймактарынан туристтерди кабыл алууга кызыктар. Бул багытта да эки тараптын ишкерлери ортосунда сүйлөшүүлөр болот. Мындан сырткары темир жол, аэропорт жана кен иштетүү тармагында да бирге иш алып бара турган пландар каралууда. Кыргыз-Орус биргелешкен 8-чи аймактар аралык форумда эки өлкөнүн ишкерлери биригип экономикалык багыттагы бир катар алгылыктуу маселелерди талкуулашты. Анын ичинде айыл чарба тармагында кызматташуу, эки өлкө ортосундагы товар алмашуунун көлөмүн арттыруу, мындан сырткары гидроэнергетикалык тармактагы кызматташуулар, өлкөгө инвестиция тартуу сыяктуу ири долбоорлорду карашты. Бүгүнкү башталган жыйын эртең дагы уланып, аягында эки жактын ишкерлери 20дан ашык макулдашууларга кол коюлары күтүлүп жатат. Элиза Нурматова, Улук Нарматов, Ош Пирим, жаңылыктары.